Салам достор, эгер сизде жан баш муунунун артрозу биринчи же экинчи даражадагы диагноз коюлган болсо, бул жеңил жана коопсуз көнүгүүлөр сизге жардам берет. Ооруну азайтууга, кыймылды жакшыртууга, муундардын жумшартууга жана бекемдөөгө. Кеттик, баштайбыз. Биринчи көнүгүү: акырындык менен жерге жатабыз, арка түз, жаткандан кийин оң таманды өзүбүзгө тартабыз, сол таманды өзүбүздөн түртөбүз. Ошол учурда жан башты да акырын кыймылдатабыз. Бул кыймылды 10 жолу кайталайбыз. Экинчи көнүгүү: буттарды бири-биринен кеңири ачабыз, тамандарды бириктиребиз, кайра ажыратабыз. Бул кыймылды 10 жолу кайталайбыз. Үчүнчү көнүгүү: аркада жатып, тизлерди кезек менен бүгүп, таман менен жерге коюп чыгабыз. Бул кыймылды 10 жолу кайталайбыз. Төртүнчү көнүгүү: оң бутту бүгүп, тизени сыртка карай кармаганга аракет кылабыз. Андан кийин тизени ичкери алып келип, бутту кайра түздөбүз. Ушул эле көнүгүүнү сол бутка жасайбыз.
Бешинчи күнү эки бутту бүгүп, буттарды бири-бирине кенен коюп, кезеги менен тизени ичкери түшүрөбүз. Биринчи оң бутту, андан кийин сол бутту. Алтынчы көнүгү тизелерди бейиттиребиз, андан кийин бири-биринен ажыратабыз. Кол менен жардам берсе болот. Жетинчи көнүгү тизелер чогуу, тамандар чогуу, колдор эки жакка сунулат, эки тизени акырын оңго жана солго бурабыз. Сегизинчи көнүгү буттарды түздөйбүз. Оң бутту 20 градустук бийиктикке көтөрүп, бирден оңго чейин сандарды чийебиз. Андан соң ошол эле ыкманды сол бут менен кайталайбыз. Тогузунчу көнүгү эки бутту кайра бүгүп, акырындык менен жамбашты 10 жолу жогору көтөрөбүз. Онунчу көнүгү астыңкы бутту бүгүп, үстүңкү бутту да түз бүгүп алабыз. Буттарды бири-бирине тийбей тургандай кармап, жогорку бутту көтөрөбүз 10 жолу. Андан соң экинчи капталга бурулуп кайталайбыз. Он биринчи күнүгү үстүңкү бутту түздөйбүз.
Бут түз, арка түз, таман өзүңө тартылган. 10 жолу көтөрөбүз. Андан кийин экинчи капталыбызга кайталайбыз. Он экинчи көнүгү. Акырын курсакка жатып алабыз. Кезек-кезеги менен оң бутту бүгүп, андан кийин сол бутту бүгүп алабыз. Он үчүнчү көнүгү курсакка жатып жөрмөлөөнү туураган кыймылды жасайбыз. Алгач оң бутту бөгөбүз, андан соң сол бутту бөгөбүз. Бул көнүгүүлөр күн сайын акырындык жана назиктик менен аткарылса, сиздин муңдарыңыз кыйла жакшы сезилет. Бирок эскертүү, эгер оорук сунуу күчөй баштаса же ыңгайсыз болсо, көнүгүүнү токтотуп, дарыгериңиз менен кеңешиңиз.